Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кушуба кутман күнүңүздөр менен кайрадан сиздер менен ушул студиядан жолугуп атабыз. Мына менин маңдайымда отурган агайды көбүңүздөр билип калдыңыздар, себеби азыр Ааламтор деген укмуш эмеспи? Ошол Ааламтордо бир акын агабыз бар экен, жазуучу агабыз бар экен. Ушундай карылар үйүнө туруп атыптыр ушул тапта деген маалымат тарап кеткен. Таланттуу агабызды, атабызды ушул сиз өзүңүздүн каналыңызга чакырып, бир кенен чонон маек алып койсоңуз деген чоң бир өтүнүчтөр түшкөн. Канчыбек ага, аны өзүңүз жакшы билесиз. Жана Кыргызстандагы пенсионерлердин саясий партиясы бар. Ошол партиянын жетекчиси Замира Акиевна Шабданалиева эже. Андан тышкары мына сиздин өзүңүздүн жердештериңиз, Кемин районунун аксакалдары, аксакалдуу апалар, аталар, андан тышкары Кемин айымдары апалар тобунун жетекчиси бар. Назымгүл деген эжебиз бар, кыйын чыгаан эжебиз, коомдук ишмер. Мына ошол эжелерибиз бүт баары тең ошол өтүнүч кат менен мындайча айтканда мага кайрылышып, агайыңды чакыргыныңдагы ошол чыгармачылыгы жөнүндө кенен айтып берсин. 17 китеп жазды эле, ошол китеби жөнүндө айтып берсин. Бул кишинин ошо баскан турган өмүрүнүн баары бизге өрнөк. Эми жанагы чыкканы го, эми чыкканы менен аны кайра кайталай бергенден зарылдыгы жок дешти. Себеби сиз тараптан дагы жооптор берилиптир. Ошол экинчи тарап, ошол кыздарыңыз да жооп берген экен. Кайталап отуруунун эч кандай кажетчилиги жок. Ошон үчүн түз эле мына бореки бир топ китептериңизди мына алып келген экенсиз. Бул абдан чоң эмгек. Мына ушулар жөнүндө агай сөз кылабыз. Мына ушул суроодон баштайлы. Карылар үйүндө бүгүнкү күндө жашап, ошол жакта чыгармачылыгыңызды да өркүндөтүп, ырларыңызды жазып, чыгармаларыңызды жазып, мына момундай кол жазмаларыңызды да ала келиптирсиз. Бул дагы абдан чоң эмгек, агай. Анан учурда абалыңыз кандай? Ошон үчүн мына сиз өзүңүздүн оозуңуз менен айтып кетиңизчи, жашооңуз кандай? Кандай жашап атасыз? Ал абалыңыз кандай? Чыгармачылыгыңыз кандай дегендей? Мен ушу карылардын үйүнө туш келип ушул жакта жашап атканыма 1000 мертебе ыраазымын да. Ушул жакта болбосо жашоо абалым оор болмок. Мына бияқта мына кыш учурунда кандай жылуулукта жат. Бияқта жаткан жериң бар, тамак ашың бар, 3 маал. Бардыгы мындай, бардыгы жакшы. Шарттын баары жакшы. Душунан бери бар, немесинен бери бар, тамак ашынан бери бер. Андан тышкары концерт берип турушат, студенттер келип турушат, белек бечкеттерин кошо ала келишип, биздин көңүлүбүздү ачып, ошентип концерттерин берип, ошентип куру койбойт. Масайын бүт мончого түшүрүшүп, кийим-кечек алып беришип, ошондой кам көрүп турушат ата-эне. Мындай театрларга да барат бекенсиздерби? Ооба, экскурсияга да барып, алар жага. Аякка барып келдик. Bir gün кечке аякта ойноп келип дегендей. Ошо карыялардын арасында жана эми ар кандай тагдырлар да. Ооба. Ар кандай тагдырлар бар да. Ошондо сиз өзүңүздүкүндө мындай салыштырып атасызбы? Түрлүү тагдырлар бар да биякта. Бирине окшошпойт. 20 жылдан бери жашап аткандар бар экен, 14 жылдан бери ушул жакта жашап аткандар бар экен. Эми бир чал бар экен, ошо 15 жыл болуптур, былтыр 14 жыл болду. Мен өзүм теярмын эле, балдарды өзүңөрчө неметкилей. Мен силерге жолто болбойн, силер мага эметпегиле. Мен ошо өзүмчө эле неме болоюн, силер да болгула деп ошентип сүйлөшүп алып жашап атабыз деп ошентип дагы шартын айтып берген. Ошондойлор бар экен, аялуулуу, эркек болобу ошондой шарттар менен. Мен да ошо шартым ошо эме болгондон кийин мен дагы ушул жакта болуп калдым да, биякта болуп калган абдан жакшы болду. Эч мындай капачылык жок дегендей, кийимим бар, жата турган жерим бар, тамак ашым белең, бүт баары ойдогудай. Анан абдан башка. Ошол ким сизге ошол кеңеш берди? Эң биринчи кеңешти ким берди? Ошол жака эле барсаңчы дегенди. Же өзүңүз чечтиңизби? Мен өзүм чечтим да. Өзүм чечтим.
улугустун үйүндө дагы бир нече жат болмандан кийин болбойт экен. Алардын да үйүнө конок келет, алардын да өзүнчө иштери бар. Мен дагы кыйналып калдым. Өзүмдүн дагы мындай жаша турган иштерим бар, жолугуша турган кишим бар, мен да бара турган жерим бар. Анан кийин неметкенде туура эмес болуп калат экен дагы. Мен өзүнчө болгум келип, анан кийин ушаякты бир иликтедиңиз. таксист дагы бир жакшы инилер таксист болуп иштеп жүргөндө ошол үмүт үйүн көрүп мет калган экен. Анан кийин мени ошо алып келип, анан мурунку интеректер менен сүйлөшүп этсек, момчо момундай документтер керек, ушуларды топтоп эметсеңер анан болот деп ошентип, кыскасын айтканда бияка жайгашып калдым. Ошол документтердин баарын даярдап нетип. Анан сизди жана көрсөтүүнүн башында айтып кетпедимби? Жана республикалык пенсионерлердин саясий партиясынын жетекчиси Замира Акиевна ушул чыгармачыл адам эле, чыгармачылыгы токтоп калбасын, андан ары дагы өркүндөтсүн, жазчыларын жазсын деп, жана ардагерлердин санаториясы бар экен. Ошол санаторияга дагы жиберген экен, ошол боюнча да айтып кетиңиз эми. Аякта дагы бир нече убакытта аякта да болдум, абдан жакшы экен. Аяктын шарты андан бетер жакшы экен. Тамак ашы абдан жакшы экен, өтө жакшы экен. Тегерек жетип бүтпө кененде ары бери басып неметкенге. Шарты немеси дагы бүт жакшы экен. 75 жылдыгында дагы ошол жерден өткөзгөн үлгүрүп калдым. Директори баш Чыгармачылык кечеңизде. Чыгармачылык кеченде жазуучулардан бир аз кишилер келди. Анан тиги жерде өзлөрүнүн эмес менен концерт беришип, ошол жазуучулардан дагы келишти, чакыргандарым. Аксакал өнөлөрдөн келишип, тартышып, метишип, жакшы белек бишкектерин берип, ардагердин директори өзүнүн кеминдиги экен, жакшы иш экен. Анан кийин мага грамотасын немесин жазатып Ардак грамоталарын беришти. Назымгүл карындашыма миң мирте ыраазымын, бактылуу болсун, үй бүлөсү менен ойлогон бийик максатына жашып, өмүрлүү болсун. Ошондой эле Замира Акиевна дагы мен ден соолук каалайм, узак өмүр каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Жолу байсалдуу болсун, ойлогон бийик максаттарына жетип, бактылуу болсун, үй бүлөсү менен оорубасын, ден соолук чың болсун. Ушуларды айтып кетмекчимин. Абдан ыраазымын. Мындай кишилер көп болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер акын, жазуучу, көп кырдуу талант, актер, мындайча айтканда, учурунда элет маданиятына өзгөчө салым кошкон, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз тили төшбелгисинин ээси, Түрксой уюмунун сыйлыктарынын ээси, акын, жазуучу, журналист Кубанычбек Басылбеков агайыбыздын менен мына маек куруп жолугушуп атабыз, көрүп атасыздар. Анан жакында агай, сиздин бир чыгармачылык кечеңиз ошол карыялар үйүндө болгону жатыптыр. Пландап аткан экенсиз, Ошол ойдо бар, планым бар, ошо жакшы бир адабий кечени өткөзүп, ошондой бир эл чакырып, чыгармачылык менен кенен сүйлөшүп, ушундай бир кечени өткөзөйүн деген оюм бар. Эми ага себеп эмне болду? Себеп мына бул жерде мына бир топ китептериңиз турбайбы? Мунун алдындачы. Мына ушул китептериңиз эбепке себеп болду да, туурабы? Сизди мына айтып атабыз, котормочу деп айтып атабыз, акын деп айтып атабыз. Андан тышкары жазуучу деп айтып атабыз. Журналист деп айтып атабыз, актер, музыкант деп айтып атабыз. Анан ошон үчүн ушул сиздин ошол чыгармачылыгыңыздын көп кырдуу болгондугуңуз үчүн дагы ошолдой кечеңиздин өткөн аткандыгы бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш деп мен билем да. Ошондуктан эми бул биз көрүүчүлөрүбүздү да көп күттүрбөйлү, котормочу деп айтып атабыз. Көбүнчө сиз чыгыш адабиятын котордуңуз да. Мен кыйын деген рубаилерди, Омар Хаямдын рубаилеринен бери котордуңуз дегендей. Эми борук биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн бул ар бир китебиңиз жөнүндө өзүңүз комментарий берип кетиңиз. Мисалы эң биринчи мына чыгыш берметтери деген, мына ушул китебиңиз жөнүндө айтыңыз. Качан, кайсы жылы чыкты эле? Эң алгачкы бул чыгыш берметтери деген Ирандын белгилүү акындарынын
чыгармаларына турат. 5 акындылыктын чыгармаларын камтыйт. Ата чыгыш берметтери деген бул накта чыгыш болгондон кийин ошолордун берметтери камтылды. Бул китеп 98-жылы Иранга жөнөтүлүп, ошол жактан чыгып келди. Буга себеп болгон чындыгында жазуучулар союзу дагы эмеси бар, бирок мунун эң чындыгын мендей артык эч ким билбейт да, өзүмдүн автор болгондон кийин мунун кандай себеп болуп чыкканы мага гана белгилүү. Бул чогуу неме чыгармаларым топтолуп, ушул чыгыш бермектери эмеси немеси толук мындай жарыяланга дарап эметип калганда мен буларды көтөрүп алып туруп, ошондо 94-жылы Иран элчилиги түптөлгөн. Негизделип түптөлүп, ошондо жаңыдан иштемет атканда мен дагы буларымды жөн эле эмете бербей ушу ирандыктарга, Ирандын китептери эмелесе болгондон кийин ошол жакка кайрылса жакшы болот деп туруп, мен ошол элчиликке булардын кол жазмамды көтөрүп алып туруп, кеңешейин кандай кылсак болот, мына жалаң чыгыштык манакей деп ошентип барсам, 2-3 кишиси бар экен, ирандыктар. Мен алардын тилин билбейм. Алар меникин билбейт. Мен айтып, момундай деп мен ойдумду айтып атам, алар угуп, алар түшүнбөй атат. Таптакы бири-бирибизге түшүнбөй, анан кийин эсиби согондо мен кой, бир котормочу эме болгондо дагы бир келермин деп, ошол жактан чыгып, мындай баратсам, мындай неме тутсам, Кудай то кандай Кудайдын бар экенине кантип ишенбейсиң. Чыгып баратсам, Мирзахалин деген жазуучу иним, ал экөөбүз илгертен бери тааныш болчубуз, ал журналист болуп иштеп жүргөндө жаш кезинде экөөбүз таанышып метип калганбыз, бир туугандай болуп. Анан чыгып баратсам, эмне кыларымды билбей. Түмеле Кудай таала мондай, сен барып Кубанычбекке жардам бергин деп мага түмеле жолуктургандай. Эмне үчүн менден мурун ал кетип калбайт, же мен кечирээк чыгып, же болбосо башка жол менен кетип калбайт. Түмеле ошол жерге атайын жолук баргын, жардам бергин дегендей болуп, ушундай болуп калды ма. Анан кийин экөөбүз жолугуп калдык. Каяктан тиги деп сурап калды. Анан айттым, ушинтип мен Элжиктен чыгып келатам, бири-бирибизди түшүнө албай, мен эчтекени эмете алып, бири-бирибизди ушинтип кыйналып чыгып келатам десем, жүрдө бир кайра эле ушул замат кирип, бийлер менен өз тилин билет да, өзүнүн тилинде. Фарс тили, тажик тили экөө бир тилде. Кирип эле кыскасын айтканда, алар менен сүйлөшүп, бүт бышыктап толук эметкендей кылып тилдер менен сүйлөшүп чыкты да, анан кийин кандай кылышты, кандай кылып даярдаштын баарын бүтүрүп сүйлөшүп, ошону айткандай кылып мен даярдап, канча немеге бастырып, кандай кылып эме туруп, ошолордун баарын даярдап, бүт даярдап эметкенден кийин анан баш сөзүн улуу котормочу чоң акын Эрнис Турсунов баш сөзүн жазып бул китепке, жакшы ой пикирин жазып туруп, баарын даярдап эметип туруп, анан кийин Иранга жөнөтүп ийгенбиз. Бирок аяктан бир топ көп күтүлүп калып, анан кийин 98-жылы чыгып келди тияктан. Мына Абул Касым Фирдауси, Омар Хаям, Муслихеттин Сади, Убайт Закони, Саидо Насафи. Тегаран 1998-жыл дейт. Мына бул китепке мына Кубанычбек агайыбыз айткандай баш сөздү Эрнис Турсунов өзү жазыптыр. Бул эмне деген шумдук? Эрнис Турсунов деген бул оңой менен баш сөзү турган, баш сөз жазмак деле эмес эч кимгечи. Демек сиздин котормолоруңуз бул кишиге абдан жаккан экен, таасирленткен экен. Ошол үчүн абдан ушундай талдап, абдан неме кылганда, эң баш сөзүндө могу жерде жазган немесинде абдан ушундай мурунку котормолордон кескин айырмаланат, абдан мындай так, кылыштары так, абдан ушундай деп демеле абдан келтирген да. Мынакей Боруки китептин мындайча айтканда которгон котормочу агайыбыз. Андан кийинки бул китебиңиз жөнүндө айтып бериңиз агай. Бул китеп болсо, ошол Ирандын бул да көрүнүктүү акыны Жалалдин Руми деген бул абдан неме атактуу киши болгон. Бул Месневи деген китеби абдан белгилүү. 6 китептин ичинен ар бир китептин ичинен аңгемелеринен эмесинен кийирип, толук болбосо да бул китепке кийирди.
Бул дагы Ирандан чыгып кете баштаган, бирок эме болуп, мына карабайсыңар, эң баламасы Ирандыкы. Бирок бир себептен эме болуп, бияктан чыгып калды да. 2000 нуска менен. Биринчи китеп болсо 3000 нуска менен чыгып келди Ирандан. Муну менен ушундай болду. Буга дагы баш сөзүн жазган Эрнест Турсунов болду. Жалалүддин Руми. Ошондо жомоктор кен, тамсилдер, тамашалар жана насааттар дейт. Которгон Басылбеков Кубанычбек Шаршеуулу 2000-жылы Тигаран. Абдан данышман китеп экенде, мында бүт бар. Тамсилдер да бар, жомогу да бар, немеси да бар. Эми ошондо бул сиз түп нускасынан которуп атасызбы? Муну же иран тилинен которуп атасызбы? Сурашат, дүйнөлүк адабияттан ушунча мен ушунча тил билесизби депчи. Мен айтам, жок. Мен экиле тил билем. Кыргыз, анан орус тилин. Бул Омаркай деген мен эң биринчи чыгармачылыгыма мындай баш киргенинде эң биринчи Омаркаямдын ырларын которуп кириштим да адабиятка. Анткени мен шаргы көп каттабай которулган жок, бул кандай болот? Өзүмчө эметип которуп жүрдүм да, анан кийин көрсө көп акындар которулуп эметиптир. Анан кийин мен дагы аны менен токтоп калбай, алар өзүнчө, мен дагы өзүнчө деп мен дагы олбой белсенип, мунун көп эмелерин 732 ырларынан бери которуп ийдим да, ушундай эң мындай таандап эметип отуруп ошончолук которуп эметиптир. Анан кийин бул дагы жакшы ой пикирлер талкуудан эмелеринен өтүп неметкенден анан кийин бул дагы ошо басмадан чыгып ас нуска менен чыкты, бирок эмнеси болсо дагы. Анан ошондой болуп, буга дагы баш эмелерин, ой пикирлерин, жакшы эмелерин көрүнүктүү котормочулар ичинде Эрнест Аксакалбаш болуп, көп көрүнүктүү акындар эмелер дагы колдошуп, жакшы деп пикирлерин айтышты. Пикирлерин айтышып. Омаркаямдын нурбайелери 2018-жылы Улуу тоолордон басылып чыгыптыр. Жусуп Баласагындын Кот билим деген китеби 10-жылында жазылган экен. Ошо түрк тилинде немесинде Кутадгу билик деген 85 баптан турат абдан мындай көлөмдүү китеп. Наум Гремев деген дагы чоң котормочу неме бар. Ошонун момундай экинчи варианты момундай немеси бар экен. Мен ошонусун толук эле абдан оңой жеңил эмеси менен которуп, уйкалыштарын дагы келиштирип, баягы чыгыш адабияттыкы чындыгында уйкалышка басым жасап, абдан бардыгы келишет да мындай. Баш сөзүн Карабалас Бакиров деген акын, кыргыз эл акыны. Кыргыз эл акыны боло элек болчу, бул учурда андан кийин болду. Маданиятка эмгек сиңирген акын, ишмер, ошол баш сөзүн жазып, бул жерде абдан мен жөнүндө неметип, жалгыз котормочу деп белгилеп жазды да. Кытайдын эки китеби чыкты да. Биринчиси могу Байыркы Кытай поэзиясы деп могу китеп. Мында дагы бир нече эки доордун немесин камтыган жерде 10 чакты акындын ырлары немелери менен чыкты. Мунун дагы акындардын немесин дагы улап, момундай Байыркы Кытай поэзиясы деп ошо алдагы китептин уландысы катары бул дагы китеп котормом чыгып кетти. Андан кийинки китеп Акыл кенчи деп аталат. Мында Акыл кенчи деп аталганым, мында канча ичинде акындар болсо, ошолордун эң даанышман баягы эл журтка, жаш эмелерге айткан акыл насааттары абдан басымдуу жер ээлетсе, ошон үчүн аты Акыл кенчи болуп калды. Акылдын кенчи болуп, мындай эме чындыгында жалаң акыл насаат, ушунчалык терең сөздөр. Мында бир 20-дан ашык акындардын ошондой китеп эмелери бар да, ырларын камтыган. Анан кийин муну ушундай кылып, муну
чыгарып беришти. Бул китебиңиз дагы ошол которгон китебиңиз Ирандын даанышман акындарынын тандалган чыгармалары экен. Ооба. Баш сөздү жазган редакторлор дагы абдан баягы белгилүү агайларыбыз экен. Мына бул жерде Мирзахалим Каримов деп жүрөт. Редакторлор Мамат Болот ага экен. Мына бул кишилер деле эми оңой олтоң эле ошол буга баш сөз жаза калайын, бул кишиге тиги ушул редактор боло калайын деген кишилер эмес, алар дагычы ошол котормо мыкты болгон үчүн Мырзахалим агайдын дагы бир топ чыгармалар которуп жүргөн. Периштем болду да. Ушунчалык өзүнү тажик болсо дагы кыргызга мынчалык жардам бергенди мен көргөн жокмун. Мамат Болот деп атпайбы? Ооба. Бул киши жөнүндө айта кетсем, мен абдан ыраазымын бул кишиге. Ушунчалык даанышман, ушунчалык жолдошчулукка бекем, сөзгө чечен, өзү философ, өзү дарыгер, өзү сөзгө бай, көп нерсени билген, адамгерчиликтүү, ушундай түшүнүгү терең, билими дагы ушунчалык бийик деңгээлде турган инсан. Ал киши мени дагы колдоп, эми ушул жанагы акыл кенчидеги баш сөзүн окусаңар, мен үчүн эле ушунчалык ийне жибине эчтикесинен калтырбай бүт ушундай жазып, ошону окуган кишилер мен ким экенин акта билсе болот да. Ушундай кишилер бар. Мен дагы өзүмдү бактылуу сезем да, жалгыз эмесмин. Ошондой кишилер менен замандаш болдуңуз. Ушундай кишилер менен замандаш, жолдош, тааныш болдуңуз. Теңтүш, ушундай баарлашып, сүйлөшүп, мен ушунчалык бактылуумун да. Ал эми бул Акыл кенчи деген китеп жанагы эле башында окуп атык, Акыл кенчи. Бул 3-чү басылышы да. 3-чү басылышында баарын дагы топтоп, даптагы топтоп, анан кийин сырт тамамдап канча китептерим чыккандан бери жазышып, муну кыскача баягы энциклопедия сыяктуу ушул чыгыш адабиятынын көрүнүктүү чыгармаларынын камтыган жыйнак болуп калды да. Толук болбосо да. Мында 300 канча бет болуп, абдан немесин келтирип жакшы чыгарышкан да. Муну ошондо ким чыгарып атат агай? Муну Ирандын элчилигинде ичиндеги нелер. Алар менен ошол элчилик курулгандан ушул күнгө чейин катышыбыз, немебиз, байланышыңыз бар. Байланышыбыз абдан тыгыз. Мени чакырып турушат, жанагы китептерин чыгарып турушат, менин жөнүндө жакшы сөздөрүн айтып турушат. Бул китепке дагы Мирзахалим Каримов агай редакторлук кылыптыр. Бул киши ошол иран тилин аябай жакшы билген үчүн өзүнүн тилинде эле да, тажик менен ирандыкы, кыргыз казакта өзүнүн тилинде эле болуп, мына мени колдогон кишилер көрдүңөр кандай мен бактылуу кишимин. Омар Хаямды абдан көп чыгарылып эметилген. Анан кийин ошондо 11-жылы мындай чечим чыгып кетти. Биринчиси меники менен башталат да, кыргызча, көрдүңөрбү? Мунун баарын ушу Мирзахалим эмгегиде ушунун баарын. Анан кийин экинчисинде тажиктики, өзбектики, башка эмете отуруп 6 элдин ушундай котормосу 20 жылга байланыштуу биздин дагы Кыргызстан буяка кириптир да. Кошкон салым сыяктуу болуп калган турбайбы? Саади Гүлстан дейт. Мына бул китебиңиз жөнүндө дагы, котормоңуз жөнүндө да айтып бериңиз. Саадинин Гүлстан деген китеби эң атактуу. Ирандын эң мыкты акыны Саади деген акындын болгон 3 эле китеби. 3 эле китеп жазган, ошол менен дүйнөнү дүңгүрүп атат ал. Көп эме. Биринчиси Гүлстан, экинчиси Бустан деген. Гүлстан деген гүлдүү бак дегенди билер экен. Бустан деген жемиштүү бак. Ошондой 2 эле китеп жазган экен. Эми ошол 2 китеп бул дүйнөнү дүңгүрөтүп, абдан атактуу атагын чыгарган ушул. Анан кийин ырлар жыйнагы болгон, ошо менен 3 эле китеп. Мына 3 китеп менен бул абдан даанаталуу болуп, мунун адамгерчилик жөнүндө жазган 6 сабы бүт жанагы Нью-Йорктогу бугуда огондо кире беришинде канча мүчөсү бар, ошонун тилдеринде ошол жанагы адамгерчилик жөнүндө 6 сабыры
ошол оонда илинип турат. Мына баягта өмүр боектору дейт Индия акындарынын поэмалары жана ырлары. Ооба. Бул мунун дагы эмеси кызык да, айтып берейин. Бул өмүр боектору дегенде буга дагы салым кошкон жанагы даанышман дарыгер Амат Мамат болот деген даанышман киши, мен жакшынакай ак саналаш кишим. Ошол киши Индия ушулар менен кандайдыр эме өтүп тургандан кийин мен жөнүндө айтыптыр да. Ушундай деп Котормочу бар. Ушундай котормочу бар, ушундай которуп жүрүп анан кийин келсин деп анан кийин элчилик менен жолугушуп неметкенде которуп жүргөндөр эметип анан ал киши дагы бир эки киши мени мындай кошуп эметип могул ырларды котор деп тапшырма берди. Анан кийин мен которуп эметсем кичине баягы айткан убагына жетишпей баратам. Анан айттым, мен жетише албай атам, жардамчылар керек десем, 2-3 кишини кошту. Биринчисине Алтынай Темированы, Бактыгүл Чотурованы, анан дагы бир жигитти. Ошолор дагы жардам беришип, бирок эң 80% көп эмесин сиздики болду. Меники да. Тигилер жардам берсе, анын эмеси мына могу жерде жазылып турат да. Ким эмнени которгонучу мынакей. Могу жерде эң көп басымдуулугу мынакей. Ким эмнени которгону мына бу жерде неме турат. А калганы толук боякта бүт эмен баары меники. Көпчүлүгү. Алардыкы неме аз эле, мен мында толук демесин эметип абдан. Муну ошондо Индия элчилиги чыгарып берип атабы бул китепти? Муну. Анан мунун немесин дагы толукпай айтпай. Бул китепти ошол элчи аябай жакшы жигит экен, түшүнүктүү. Неме кылды да. 2700 нуска менен чыгартып атканда, ошондо бул президент болуп турган Атамбаевдин заманы болчу да. Анан кийин 270 нуска менен 2700 нуска менен чыгарып метип атканда, анан кийин бул 100 китепти мындай чыгып атканды тезирээк чыгартып алып, элчи алып туруп, ошо Индияга учуп барып атпайбы, карабайсыңарбы, эмне деген эрдик. Бул мамлекеттик деңгээлде эки өлкөнүн маданий байланышына арналып чыгарылган китеп болуп тур да. Ооба, Али Башагиевдин да бул жерде эмеси бар, кызынын. Салмы бар. Менин эмем дагы ошо бияктан чыккан китеп Индияда Нарендра Модинин президентинин колунан алмазбай калып атпайбы. Мына бул жерде ушинтип келатып эле, анан кийин бул жерде орусча китебиңиз, котормолоруңуз чыгып атат. Джумахун Шарипов. Джумахун Шарипов. Под солнцем Илной дейт. Поэма альбом дейт. Өзү акын деле эмес. Ол уйгурлардын турмушун бүт чагылдырып тур, эми куш чагылдырып тур. Мага которту. Под солнцем Илной деп. А мен аны айдын күндүн астында деп котордум да, менден дагы сурашты, эмне үчүн тиякта күндүн астын. Эми ошондо уйкалышпайт экен. Кыргызста көбүнчө айды өйдөрөк биринчи балашат да, эмне айды биринчи айтылып. Анан ошон үчүн меники айдын күндүн астында болуп отуруп, анан булгурун ошонткенде ал момдай кооздоп өз акчасына ушундай кылып туруп чыгарып алды. Ал өзү орусча жазган да. Муну мен кыргызча которуп бердим. Уйгур тилине эки уйгур жердеши которду. Көрдүңөрбү? Ошондо кыргызча, орусча, эки уйгур которушту, ошондо 3 тилде болду. 17 китебиңиз жөнүндө айттык, агай. Анан боорики кол жазмаларыңыз аябай көп, мындай чыгалектерди дагы кошо көтөрө келиптирсиз. Аябай көп экен, мунун баары абдан көлөмдүү экен. Булар чыгалек да. Ошол карыялар үйүндө жатып жаздыңызбы ушунун баары? Жок. Же ага чейинби? Бул башынан которуп келаткан да теги, кошот да теги. Илгертен бери. Илгертен бир тигилерди которгондон алар менен катары буларды да которуп, тынган жокмун да менчи. Туюктар дегенде биздин кыргыз поэзиясында жок экен бул. Укмакчы. Муну 15-кылымдарда Навай баш болуп теги өзбектин улуу классик акындары жазган экен туюктарды. Туюги деп. Кыргызча кандай айтылат билбейм. Мен да биринчи муну баштаганда адабиятка киргенде 94-жылы
мен адабиятка келгенде ушул туюктар деген немени ала кириптирдим да. Ошондо бир 10 туюктарды жазып, жанагы жаштардын Учкун деген журналы бар эмес беле. Ошонун 4-чү санына мен туюги деп чыгарып 11 туюкту туюги деп кетирип бирмин. Анан кийин ошол бойдон кетти. Анан кийин сынчылар сындашты, ошого неметишти. Сындашты, мындай болбойт, муну менен чектеп каласың деп. Кубанычбек агай, мынакей бул өзүңүзгө тиешелүү чыгармалар болуп атат да, э? Ооба, буну тигилерден таасирленип, жана өзөктүн акындарына абдан таасирленип, анан кийин мен да жазып, анан кийин бул менин салымым болду да, биринчи таасирленип, кыргыз поэзиясына туюктарды киргиздим. Болосо туюктарды билишпейт экен, бул эмне деген жазылып да көргөн эмес экен. Мунун эмеси өзгөчөлүгү бул бир сөз көп маани болот экен да. Мисалы, ошондо мен жаз жөнүндө жаздым да, ошондо жаз келаткан. Жерге көрүп тургой сайрап келди жаз. Аны тосуп, ага арнап ырды жаз. Жаштык барды жетип анын баркына көңүл ачып, ойноп күлүп черди жаз. Көрдүңөр, үч өтөң жаз, бирок 3 маани. Же болбосо курт кумурска айванаттар, куштар да, көрүшпөсө көрүшүүгө куштар да, адам гана сүйөт деген жарабас. Сүйүү антип болбой койсун куштар да. Ушундай экен да, көрдүңөр, 3 маани. Же болбосо нан деген жүрөгүңө тийбес тамак. Жей берсең жалаңаны кургайт тамак. Суу кошпой ак таштын өзү менен жетпейсиң көздөгөнгө, болбойт там ак. Үчөтең тамак, ушундай. Ушундай жазган туюктар экен да, мени кызыктырып коюп, ушуну мен баштап бир топ жазып келип турган башка нерселерге алаксып, анан мунун кичине токтоп калган экен. Бир топ көп жылдар өткөндөн кийин буга дагы түрткү берген бир киши болду. Жаш кезинде 74-жылы ушул туюктарды жанагы жаштардын эмесинен окуп калган экен, өзү да ошол кезде жаш болчу. Бектуруш Салгамани деген. Анда Табалдиев болуп чыгып жүрчү. Анан ошол мага жолугуп айтып калды. Оке, сен могу туюктарды жакшы баштадың эле, ошол жакшы эле, ошону улабайсыңбы деп. Анан кийин чын эле ойго эмем ойгондо чын эле деп кайра ошого көңүл буруп туруп, анан баштап жазып, анан киришип, анан момундай кичекей болсо дагы момундай китеп эметкенге мен түрткү бергенге дагы киши керек экен. Мен 2021-жылы чыгып тур бул китебиңиз. Ооба. 50 жаш кутман курагыңыз менен дейт. Биринчи улуу кызыма ушуну арнагам. Мына ушундай болуп туруп, бул туюктарды эскертип эметкен ушул Бектурушка рахмат. Бектуруш агай эбепке себеп болгон экен. Анан ушул ырларыңыз жөнүндө мен дагы ошол билет экенмин. Көрсө Лайли Үкүбаева деген эжебиз бар го. Доктор, илимдин доктору, профессор. Ошол эжебиз дагы ушул макала жасап аткандай болду эле, калп айтам. Ал жазган. Бул башталышы эле да. Анан кийин мен ошону тилектешимде ошондой туюкту көп жазып көп эметкендер. Бул дагы чоң нерсе да, мындай немени ошондо 1-2-3 ырыңызды алдыгында ачып туруп ошол окуп бербейсизби? Биздин ошол поэзия сүйүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болуп калсын. Көкөлө аруу сүйүү байлап канат, тынымсыз кан тамырда чурка кан ат, зор иште жанды эзип ыйлат канат, жыргалга азаптан соң моокум канат. Төртү тең канат, көрдүңөрбү? Төртө тең төрт маанини түшүндүрүп атат, башка маани. Андай көп. Ызыкта кимин себейт? Булак суусун, ал жокто чалап максым даана суусун. Суусадык чалап жокпу? Анда суу. Аңгыча ызыктамак бир аз суусун. Төртө тең суусун. Анан кийин дагы окуп бергенде оюнда эчтеме жок балдардын жаш. Мончоктоп төгүлсө да көздөрдөн жаш келбейт го, бир кайрылып кеткен бойдон. Чиркин ай. Балалык кез 18 жаш. Ушуларга таасирленип немеден китепче жаздым. Омонимдер сөздүгүн. Омонимдер
Ушул жана эле окшош сөздөр, могу туюктар деле ошол омонунга кирет эгер денебет кетсе. Ошолордун сөздүгүн түздүм. Адан тиги агысына чейин. Кыргыздын тилинде биринчи жолу бул. Мындай жазылган эмес. Алда китеп болуп чыктыбы аныңыздагы? Чыга элек ошол каякта. Элек монологу. Элек минтип атат да. Биз мурда эки бөлөк нерсе элек. Сен жыгач, мен тор элем. Мунубуз бир. Экөөбүз кошулган соң болдук элек. Турмушта атыбыз да, ишибиз бир. Тарыхта буга чейин эч ким эч бир өз оюн биз жөнүндө айта элек. Экилиги калыш бир, анан элек. Көрдүңүзбү? Мына ушундай дагы сөз оюндар бар да бизде. Урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, баятан бери сиздер мынакей Кыргызстандагы мыкты котормочулардын бири деп таанылган, мындайча айтканда чыгыш адабиятын өздөрүнүн да артык кылып которгон котормочу, журналист, акын, музыкант, аткаруучу, актер Кубанычбек Басылбеков агай менен болгон биздин маегибизди угуп жатасыздар. Мына жогоруда ушул агайыбыз которгон 17 китеп жөнүндө түшүнүк алдыңыздар, маалымат алдыңыздар. Бул киши дагы мынакей жөнөкөй киши эмес, мындайча айтканда кыргыз адабиятына, маданиятына өзгөчө салым кошуп келаткан агайларыбыздын бири. Эми агай, мынакей мен жана айтпадымбы, сизди ошол толугу менен эле кандай китеп жазган болсо, эмнелерди которгон болсо, ошолордун баарына сурап кал деп жана Замира Акиевна, ошондой эле аксакал көксакалдарыбыз, Назымгүл эжелерибиз эбепке себеп болуп, мына сиз экөөбүз мынтип маектешип отурабыз. Анан өмүр баяныңызды алып келип менин колума карматып кетишкен. Мынакей сен да бир сыйра карап кой, көрүп кой, эмне деген киши менен сүйлөшүп атканыңды бил депчи. Ошондо сиз чыгармачылыгыңызды тет илгертен эле мектепте окуп жүргөндө эле баштаптырсыз. Анан кийин бияка Бишкекке ал учурда Фрунзе эмес беле, бияка келип, анан кадимки атактуу Беганас Сартов, фантаст жазуучу, ал кишинин Тоо жылдыздары деген ийирими бар экен. Ошол ийиримге барып, ошол киши менен сүйлөшүп, ошол кишиден таалим алып атасыз да. Тоо жылдызынан окугандай эле болду. Жогорку. Ал киши кандай эле ошол сизге менен чыгармачылыгыңыздар кандай байланышта болду? Канча жыл иштештиңиздер? Канча жыл ошол кружокто жүрдүңүз? Ооба. Ленин заводунун чоң жанагы төбөдөгү немеси бар экен, жанагы 50-60 мындай эмени көзөй турган жанагы тумбалар деп коет экен, станоктордун буттарычы. Чоң кичике ошолордун көзөйүнө ошондой жерде иштедим 14-сектакте. Анан ошонун орусчадагы Орнизоры деген адабий ийирим бар экен, Лев Аксельруд деген башкарган. Биринчи мен ошол орусчасында катышып жүрдүм. Кыргызчасында аз эле болчу, бир-эки киши катышып анан кийин көп эмес эмес. Орусчасына бир жылча катыштым. Анан кийин Беганас Сартов келип башкарып калды. Элдин баары ошол жака. Анан мен да ошол жака башка жактын катышчысы болуп 8 жылдан ашык тынмай ошол жака катыштым. Ошентип отуруп, ал менин университетим болду. Мен кадимки чоң университетти бүткөндөй поэзия эмне экенин, жазуу деген эмне экенин, котормо деген эмне экенин ошол жактан мен калыптанып чыктым да. Эгерде ал жерге катышпаганымда мен акын котормочу болмок эмесмин. Мен ушул арбага менен ыраазы болсун, жаткан жери жайлуу торко болсун. Мен абдан ыраазымын. Ушунчалык уюштургуч, ушунчалык билимдүү, ушунчалык неме киши болгондуктан анын ийириминде неме эткенде жанагы бөлмөсүндө кишилер батпай сагалап мынтип батышпай эмне болуп кызуу жүрчү да. Ушунчалык талкууда жүрүп, жөн эле отуруп барып катышып кеткен болчу эмес. Катышпасаң, кошо талкуулабасаң, кошо ошол немеге катышпасаң неме болчу эмес. Анан ошон үчүн аябай оюңарды айткыла деп, оюңарды айткыла, окугула бул китептерди десе керек да. Ооба, китептерди окугула деп, жалаң эле жерде эметип калбай, мекемелерге алып барып ошол жакта
тиги жумушчуларга дагы ырларды окутуп ошентип Чыгармачылык кечелерди чыгармачылыкка мен өтүп абдан кызуу иштер жүрүп, анан кийин Бегназ Сартовдун андай иримин көрө элекмин, ошого чейин көрө элекмин. Эң атактуулары ошонун үчүн мына Асан Жакшылыков ошонун немесинен катышкан немесинен ошол иримге катышкан. Роза Мукашева деген бар болчу. Роза 2-3 Роза бар болчу. Анан кийин көп немелер аяктан окумуштуу да болуп калыптанды. Ошол иримденчи. Мен ошол жакка туш келип калганына аябай Кудайга ыраазымын да. Эгерде мен аяга эметпесем, мен акын да болмок эмесмин, котормочу да болмок. Мен өзүм үчүн балким жазып жүрмөкмүн. Бирок жанагындай калыптанып бутума тургандай, могу өзүңөр байкагандай ушуларды эметкен, ошол иримден ушундай болуп чыктым да. Таасир этип. Сизди жана мен тааныштырып атканда айтпадымбы, актер депчи. Ооба. Себеби деген бияктан ошол эжелер таштап кетпеди белесиз, өмүр баяныңызды ошондон окуп анан агай дагы актер да болчу турбайбы депчи. Жалил Садыковдун чыгармаларынын башкы каарманы болгон экенсиз. Муну жакшы эскерттиңиз. Мен ошол 73-жылы жанагындай тияк биякта иштеметкенден кийин ошол немеге туш келдим да. Кемне районундагы маданият үйүнүндө, маданияттын өдүтүндө кызматкер болуп кирип, аккордеон ойнотчумун, комуз чертчимин. Анан ошол жака кирип, ошонун музыканты эмеси болуп, анан майда чүйдө немелерге катышып, актерияларны, көбүнчө жумушту аябай аткардык. Автоклубду башкарып, аны гезит журналдарды, китептерди неметип алып, кеңеш аңар кайта тоо таштагы немелерге, чабандарга чейин немелерди жеткизип, киносунан бери тартып, кино коюп, жанагы лента эмесин эметкен. Ошондой кино механикта болуп кеттим. Кино механикта болдум. Китебимди тараттым. Концертте коюп, немелерди тейлеп, чабандарды аябай жаш кезекте жакшы эмгектенип, жакшы иштеп, анан ошентип жүрүп, анан кийин 73-жылы киргем, анан кичинекей спектакльдерге тигуларга катышып жүрүп, анан кийин чоң спектакльдерге эметип, анан жанагы 85-жылы чоң неме драма даярдадык. Жалил Садыковдун Чакмакташтын сыныгы деген 2 көшөгө 6 сүрөттүү чоң драмасын аткарып, ошондо мен башкы ролду мен аткардым. Дердеш Мерген, анан Темир Устанын Лики ролдун немесин мен аткарып, ошо биздин жамаатыбыз 78-жылы республикалык театрлардын кароосунда биз дагы катышып, эл бир эме менен катышса, биз 2 менен катышып, эне уулун чакырат деген бир көчөгө бир сүрөттү чоң аябай оор, ушунчалык энесин таштап кеткен неме жөнүндө эне уулун чакырат деп, ошону дагы анан Чакмакташ сыныгын Жалил Садыков немесин кошо ала жүрдүк. Чоң немелерде чоң драманы коюп, кичинекей бөлмөлөрдө, клубтарда кичинекейин коюп, ошентип турган кароодо 3-чү орунду ээледик. Ошондо немесин берип, коло медаль, элдик театр деген наамды беришти. Башкы ролду мен аткардым. Башкы ролду сиз аткардыңыз? Башкы ролду. Жалил Садыков менен жолуктуңузбу? Көрдү ошол аткарганыңызды? Эже экөө кошо көрүп отурушту да, немеде. Бизди эмени койгондочу. Сабира апа менен. Ооба, көрүп коюшуп, колду кысып метип, абдан ыраазычылыгын билдирип, мен ошентип муну белгилеп айтып кеттим келди. Мен жөн эле катышып неметкен эмес, башкы ролду аткарып, элдик театрдын алынган себепкермин да. Агай, сиз ошондо жогорку окуу, кайсы жогорку окуу жайын бүтүрдүңүз? Мында жакшы. Мен мектептин эле билимим менен баягы ал мактанып мен эле 5ке окугам, мен тиги немем эмнегедир мен окуганчалык неме кылбай, көбүнчө өзүмчө китептерди окуп, кыргызча, орусча немелерди. Анткени Москвада баягы академ книга дегенде заказ менен жөнөтчүсүң да, 3 тийинден эметип туруп эле каалаган китебиңди колуңа тийчү. Ошондой китеп мен өзүм 7000 китапкана өзүм чогултуп алгам. Менден китапканачылар сурачу, сенде баланча китеп барбы? Менде болот. Ошол китептерди эметип отуруп, мен өзүмдү өзүм аябай байытып, өзүмдү ушундай тилимди да неметип, ошентип
ошондой деңгээлге жетип, Сиз ошондо китепканада да иштеп атасыз, өзүмдүн китеп, өзүңүздүн жеке китепканаңызда. ошондой китепти чогултуп алып, ошонун баарын окуп нетип атып, ошолор мага калыптанып сиңирип, анан китепке баягы өтө жакын болуп, анан котормочулук анан бияктан чыккан, Анан оргуштап анан чыгып атат. китептерди. Анан менде билим жок. Эми ошол сиздин ушул өмүр жолуңузга, анан бул мына адабиятка жакын болуп атканыңызга дагы ошол үй бүлөнүн дагы таасири болсо керек да. Мисалы үчүн ошол жазуучулукка, акындыкка балким атаңыз жакын болду беле же апаңыз жакын болду беле дегендей. Атам, апам экөө баягы колхозчу, колхоздун эмес мыкталканан, атам бригадир эме болуп, колхозду түптөп, Заветилица деген колхозду түптөгөндөрдүн бири болгон. Апам ошо жөнөкөй карапайым мындай эле жумушчусу болуп, кызылчасын алса, кызылчасын отоп эмесип. Ошондой жумуштарын аткарып, турда демеп коет ошолордун алышы. Мен дагы атам менен апама кошулуп, кызылчастан бери казып, сугасынан бери эметип, бүт бардык ишин жасадым. Ошондой кылып, колхоздо мен дагы аябай көп иштедим, андай немеге киришкенче, колхоздун жумушунда. Сугатында да болдум, сакмалында да болдум, эмесинде да болдум, тигинисинде да, кызылчасында, отосунда. Бардык кара жумуштарды кошо жасап, анан чыгармачылыкты дагы кошо ала жүрүп, мен колуман калемди таштаган жокмун да. Могу көп окугандыктын таасири абдан экен. Бул университетти бүткөндөн да кем эмес болот экен да. Мен өзүмдү окуп, өзүм билимди үйдөн алдым да, мындай айтканда китептерди окуп атып. Мындай жогорку окуу жайды бүткөн жокмун. Театральныйды бүткөн жокмун, өзүнчө болдум. Музыкальныйды бүткөн жокмун, өзүнчө болдум. Бир аз окудум, бирок чыгып кеткем атам ден соолугуна байланыштуу. Музыкальныйды бүтпөй калгам. Журналистиканы бүткөн эмесмин. Райондук 2 гезитте орусча, кыргызча чыкчу. Вестник эмгек жарчысы Вестник туду. Өкүндө тең котормочу, анан кийин журналист болуп, ошо анан театрда жанагындай немени иштеп, театр эметип, эч бирөөнүн окуу жайын бүткөн эмесмин. Мындай тубаса дегендей өзүнчө ошо сүйүп, берилип, иштегенде ошого жетишет экен. Акын, котормочу, көп кырдуу талант, Түрксой уюмунун сыйлыгынын ээси, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз тили төш белгисинин ээси Кубанычбек Басылбеков агай болду. Мына өзүңүздөр баятан бери көрдүңүздөр, уктуңуздар эмне деген талант, мындайча айтканда. Мына жакында дагы Кудай буйрса ошол пландап атат, карыялар үйүндө өзүнүн чыгармачылык кечесин өткөрсөм деген аруу тилектер бар. Мен ойлойм, мына агай менен бир топ акын жазуучулар иштешкен экен. Улуттук жазуучулар союзу менен дагы бүгүнкү күндө дагы байланышы бар экен. Ушул кечеңиз Кудай буйрса эң жогорку деңгээлде өтөт деп ойлойм, Кубанычбек агай. Анан мынакей Замир эженин дагы тобу барат, ал кечеге Замир Акиновнанын Кыргызстандагы пенсионерлердин саясий партиясынын жетекчиси, ал эже дагы ошол өткөрүшүбүз керек деген жакшы бир демилгени көтөрүп атат. Карыялар үйү дагы ошол өткөрөлү, чоң бир ошол чыгармачыл адамдар келсин, акындар келсин, жазуучулар келсин, ырчылар келсин деген дагы алардын да пландары бар экен агай. Кудай буйрса ошол кечеңиз эң жогорку деңгээлде өтүп кетсин агай. Мен сиз менен мурунда эле угуп жүрчүмүн албетте, бирок жакындан таанышып, моминтип студияма чакырып баарлашып атканыма абдан кубанычтамын. Чакырганда келип бергениңизге сизге терең ыраазычылыгымды айтам. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.